биздин развлекательный центрде негизи 20-30га жакын аттракциондорубуз бар. Вот, анан бизде түрлүү горкалар бар, чоң-чоң, мындай аябай крутой горкалар бар. Бул бир эле кичинекей балдарга эмес, балким чоңдорго дагы да, жашы өйдөлөргө дагы келип мындай бир кызыкчылык кылып, тебип, мындай бир көңүл ачып кетсе болот да. Например, чоң сары горкабыз бар, синий горкабыз бар, баллоновый горкалар бар. Если мындай бир, например, тоодон тебе турган каалагандарга мындай тоого шарт болбосо, бул жерге келип деле тоон элестетип мындай бир тээп кетсе да болот. Кээ бирөөнүн тепкенде действительно ушундай бир көңүлдөр ачылат, тоодон тепкендей болдум деп. Негизи бул аттракциондор мындай бир Европадан келген негизи нерселер да, бул жаңы нерсе. Статистика боюнча мындай аттракциондор, мындай заведение негизи мындай масштабный размерде болгон заведение Азия боюнча, негизи эле Азия боюнча эме биздин мындай бир билгенибиз менен Кыргызстанда Бишкекте эле азыр. Айта кеткендей, кайра эле ушундай горкалар, например, бул баары Европадан келген нерсе, жаңы. Кызык да, аябай кызык нерселер да. Ар бир аттракциондо, то есть страховой жагы, жанакындай элдин технический жактары баардыгы усмотрение алынган. То есть ата-эне баласын алып келген киши, например, эч бир камсынабай, коркпой алып келип ойнотсо жакшы да. Себеп деген ар бир бала бу жерде каралат. Алдыда эс алуу күндөрүндө кайда жана кандай барып эс алам деп билбей турсаңыздар, анда мына ушундай эмоцияларга бай аттракциондун түрлөрүнө келип эс алсаңыздар болот. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Анда эмесе биз кеттик.